Бишкектеги 10 кичи райондо жайгашкан Аларча дарыясынын үстүнө салынган бар буздурулууда бул боюнча кала жетекчиси Айбек Жунушалиев тапшырма берген. Ага ылайык шаарга караган дарыялардын угун жана каналдарды тазалоо, мыйзамсыз объектилерди демонтаждоо менен бирге масштабдуу иштер жүргүзүлүүдө. Мунун алкагында суу объектилеринин жер участоктарына максаттуу багытын бузуу менен зарыл болгон уруксаат кагаздарын албастан нормаларды жана эрежелерди бузуу менен курулган объектилерди аныктоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Алсак бүгүнкү күнгө чейин Ала Мөдүн дарыясынын жээгинде жайгашкан тиешелүү уруксаат документтери жок 44 объект демонтаждалган. Буга чейин алар боюнча шаардык кызматтар сотторго доо арыз менен кайрылган. Анткени кырсык болгондо мындай объектилер чоң коркунуч жарата турганы белгиленген. Жыйынтыгында сот органдары муниципалдык бийлик органдарынын талаптарын канааттандырышты. Суу жээгинде жайгашкан мыйзамсыз объектилер боюнча иш чаралар жүргүзүлүп, биринчи ушул Малдыбаевада жайгашкан объекттин мыйзамсыздыгы аныкталып, буга чейин ошол мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүлүп кетип, азыр бардык сот иштери жүргүзүлүп, соттун чечими менен муниципалдык территорияга өткөрүлүп берилген. Ошонун негизинде азыр биз көрсөтүлгөн объектини демонтаждоо иштерин жүргүзүп жатабыз.